Журналист Эрнис Кязов УКМКга чакырылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылып, кызматкерлер менен аңгемелешип келгенин журналист Эрнис Кязов өзү Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал аңгемелешүү учурунда кызматкерлер күлүп жайнап мамиле кылып, өлкөдө туруктуулукту сактоо зарыл экенин айтышканын билдирди. Ныпым оройлук жок. Буга чейинки журналисттик ишмердигимде мыкты профессионалдуу иштеримди алкап макташтым. Те качанкы бир кездерден бери көрсөтүүлөрүңүздү көрүп урматтаган журналистсиз дешкенде магдырай эле түштүм. Анан сал өзүмдү жыйып, ошондо каалаганыңар эмне десем, стабилдүүлүк дешти. Аябай таң калдым. Анткени менин да каалаганым стабилдүүлүк болчу да, деп жазды Кязов. УКМК Эрнис Кязовдун аңгемелешүүгө чакырылганы тууралуу маалымат бере элек. Эрнис Кязов өзүнүн YouTube каналында түрдүү адамдар менен маек подкаст жарыялап келет. Анын акыркы маектеринин бири каржы полициясынын мурдагы башчысы Сыймык Жапыкеев менен маек подкасты коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Жапыкеев маек учурунда Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары жакпастыгын айтып, улуу жазуучунун чыгармаларын 5 тыйындык бирдемелер дегенине нааразы пикирлер соц тармактарда арбын жазылды. Бул тууралуу жогорку кеңеште да депутаттар айтып чыгышты. Журналист Эрнис Кязов буга чейин 5-каналда башкы директор, Кыргыз руху гезитинде, Кор ТВда, НТС телеканалында жана жогорку кеңештин аппаратынын маалымат бөлүмүндө жооптуу кызматтарда иштеген. КТРКда директордун орун басары, ЛТР каналында башкы продюсер, Ош ТВ телеканалына директор болуп эмгектенген, автордук багыт программасы менен таанымал. Булак Азаттык. Бишкекте вебкам студияларды уюштургандар кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкекте веб-камера студияларынын тармагын уюштургандарды кармады. Бул тармактын филиалдары Казакстанда да жайгашкан. Аны уюштурган деп шектелген 3 кыргызстандык болгон. Тинтүү учурунда коопсуздук кызматкерлери камераларды, жарык берүүчү жабдууларды, эротикалык костюмдарды жана ачык көрсөтүүлөр үчүн башка жабдууларды табышкан. Үйүр жылкысын айдап 2 миллион теңгесин алып качып кеткен, чүйдө алдамчылыкка шектелген киши кармалды. Облустук милициянын маалыматына караганда 54 жаштагы киши алдап кеткен белгисиз жаранга чара көрүп берүүнү өтүнүп арыз жазган. Ал Казакстандан жалпы баасы 7 миллион сомго бааланган 65 баш жылкыны айдап өтүп берем деп 2 миллион теңге алып таптырбай кеткен. Жабырлануучу же акчадан, же малдан жок калган. Алдамчылык беренеси менен иш козголуп, 41 жаштагы жаран кармалган, учурда тергөө уланууда. Булак Спутник KG. Бишкекте милиционер пара алууга шектелип кармалды. Бишкекте милиция кызматкеринин катышуусундагы опуз алуу фактысы токтотулду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. 17 январда акча миликтөө иш-чаралардын натыйжасында жаран жана Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери опуз алап акча талап кылуу белгилери боюнча жарандан 350 000 сом алып жатканда кармалышкан. Кылмыш ишинин материалдарына ылайык жаранга карата зордуктаган деген айып тагуу ушултоосу менен опуз алышкан. Буга байланыштуу милиция кызматкери менен алдын ала сүйлөшүп алып, оң чечим кабыл алуу үчүн жарандан жогоруда көрсөтүлгөн акча каражатын талап кылышкан. Мындан улам Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун санкциясынын негизинде жарандар УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Бишкектин чыгышындагы пиццакананын жанында топ жигиттер мушташып, бирөө снайпер көтөрүп чыккан. Төбөлөштө 2 жигит бычактан жаракат алышкан, иш козголуп, 19-20 жаштагы 4 киши кармалды. Ал эми курал газопневматикалык болуп чыккан. Булак Спутник KG. Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо,
страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.